Бишкек шаарындагы жаш жана өспүрүм майып балдарды убактылуу дарылоо максат камкордук борборуна жаңы жыл шарапаты быйыл эрте келди. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнүнө атайын даярдалган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга кам көрүү максатында Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Жанар жаштар коому биз бир үй бүлөбүз деген ураандын алдында келе жаткан жаңы жылдык кайрымдуулук акциясын өткөрүштү. Ушул балдарга муктаждыгы китеп экен. Анан кантип ушундай улуттун келечеги болбойт? Кантип анан биз жаштарыбыз менен сыймыктана албайбыз? Туура, жанакы бир карын майды бир комалак чиритет дегенде анча-мынча арабыздан жаштардын арасынан көбүрөөк чыгып атат. Андай десең биздин аксакалдардын арасында да толтура. Интеллигенттердин арасында да толтура. Бирок балеге калган баягы эле жаштар. А жаштарды урушпаш үчүн ошол улуумун өзү өрнөк болуш керек. Биз ошол жерге бир 3 күндүн ичинде толук балдардын энциклопедиясын жеткирип бердик. Мына жыргал ошол балдарга. Момпосуй сураган жок, балмуздак сураган жок. Китеп сурашты. Агайлар, эжекелер. Ушу сиздер макул болосуздар, бул мындай бир болбогондой көрүнүш да. Рахат. Колуңдан келсе ошол чөнтөгүңдө акыркы тыйыныңды бергиң келет, ошол мен окуйм, мага китеп керек, мага дептер керек деп отурган балдарга, кыздарга ошол акыркы ишенип коюңуздар, мына агайыңар менен эжекеңер кийин атаңар менен энеңердей бирдей болуп калат мээри. Силердин ар бир ийгилигиңерге ушулар кубанат. Бир жерден чалынып калган болсоңуздар, ушулардын көкүрөгү ооруйт. Ишениңиздер ушуга. Акцияга катышкан майып балдардын окутуучулары, ата-энелери терең ыраазычылыктарын билдиришти. Акция жаңы жылдык белектерди тапшыруу менен белгилүү ырчы, бийчи, көз боемочулардын коштоосунда чоң программадагы концерт да тартуулашты. Аяз атанын мындай белектери балдар дүйнөсүн жылуулукка бөлөп, оорулууну сурасаң сакайткан менен барабар деген өңдөндү. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тарабынан уюштурулган бул акциянын негизги максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга кайрымдуулук кылуу болуп эсептелет. Эскерте кетсек, партия мындан мурда да бир нече кайрымдуулук акцияларын өткөрүү менен коомчулуктун көңүлүн бөлүп келет.